Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман туугандарым. Мана ушундай ыйык жума күнүндө дагы бир жакшы жаңылыгыбыз. Ушул жакшылыкта жарышкан, Аллах Тааламдын ыраазылыгын издеген бир туугандар бар. Бири мечитке жардам берсе, бири медресеге жардам берип, бири Кулатов айылы өкмөтүндөгү үйүбүзгө жардам берсе, бири ушул Төрөс айыл өкмөтүндө ушул Жабыл айылында Уркия эжебиздин салып аткан үйүнө жардам берип аткан Бердебек ажыбыз, Аллах Таалам ыраазы болсун, Аллах Таалам кабыл кылсын. Ушундай семетин алып берип, бул жакта кумун төктүрүп берип, топурагын төктүрүп берип, Аллах Таалам ыраазы болсун, Аллах Таалам кабыл кылсын. Көз тийбесин. Ушундай бир берешендикте жарышкан үй бүлөлөрдөн кылсын бардыгыбызды. Ушул Бердебек ажыбыз дагы, Жаныбек ажыбыз дагы өзү негизинен көптөгөн жашыруун садака эхсандары бар. Бүгүнкү күндө ушундай бир башкалар дагы үлгү болуп калсын деп, ушундай бир садака жария эхсандарын дагы башташты. Аллах Таалам ыраазы болсун. Бул жерде Бакыт деген дагы инелери бар. Бакыт ажыбыз дагы канча мечит медреселерибизге жардам кылып атат, канча медреселерибизге китептерин алып берип атат. Өткөн атасын дагы Аллах Таалам кабырларын кен, кабырларын улуу, кабырларын бейиштин бир бакчасынан кылган болсун. Кудай буйруса мана Жабыл айылында Уркия эжебизге салып аткан үйүбүздө Кудай буйруса 2-3 күндөн кийин усталарыбыз келет, дуалы башталат. Кыска убакыттын аралыгында усталарга дагы айтып атабыз. Дуаны бүткөндөн кийин сразу крышаларын жаап, ага чейин акваларын заказ кылабыз. Ушул Уркия эжебиз дагы быйыл ушул үйгө кириш керек болуп атат. Ачылышын кылып киргизишибиз керек болуп атат иншалла. Ошол себептен биз ушул убакыттан пайдаланып, бардык мусулман бир туугандарыбыздан ушундай бир көмөктөшүп коюуга, жардамдашууга чакырат элек. Баарыңыздарга бүгүнкү ыйык жума майрамы маарек болсун, берекелүү болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.